Саламатсыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Бүгүнкү биздин студиядагы маегибиз элетти өнүктүрүүнүн эң багышкы багыттарынын бири болгон таза суу долбоорунун буга чейинки абалы бүгүнкү иштер келечекте эмнени күтсөк болот, дагы кандай жаңылыктар, кандай бир жакшы башталыштар алдыда күтөт. Ушул жаатта сөз кылганы студиябызга Кыргыз Республикасынын архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин калкты ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу суулардын тармагын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Сулайманович Токтошевду студиябызга чакырганбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дайымкыдай эле дагы бир жолу эскертип айтабыз. Биздин бул маегибиз дагы студиядагы маек түз эфирде обого чыгып жатат. Демек, өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунушуңуздар, айрым бир байкаган кырдаал жагдайларыңыздар боюнча 67 11 41 телефонуна чалып, биздин маекке түз аралашып кетсеңиздер болот. Ушундай эле мүмкүнчүлүккө LFM радиосунун угуучулары дайын, кени алар дагы түз кошулуу менен биздин маекке ортоктошмолууда. Сөздү башынан баштасак, үстүбүздөгү жылдын 14 ноябрында сизди мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин директорун, ошондой эле сиздердин көп иштерди жүзөгө ашырып жаткан Арис агенттигинин директорун биздин республикабыздын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков кабыл алып, сиздердин билдирүүлөрдү ушул ичүүчү суу менен камсыздоонун стратегиялык багыттары жөнүндө сиздердин ойлоруңуздарды угуп, анан негизги өзүнүн 24-жылга чейин Кыргызстандын буга чейин таза суу менен камсыз болбогон бардык 50 пункттарын камсыз кылуу тапшырмасын, милдетин койду эле да. Анан сиздер ошол отурушта, ошол жолугушууда таза суу долбоорунда бир топ олуттуу иштер жүзөгө аша тургандыгы жөнүндө сөз кылдыңыздар эле. Айтсак, мисалы 21 шаарда бир 100 канча миллион долларлык баягы долбоор иштеп жатканын, ошондой эле алдыда 360 таза суу жок айылдарга суу жеткирүү иштери болжолуп жатканы жөнүндө айттыңыздар эле. Мына ушул иштер башталдыбы? Башталса, кандай башталды? Эмне жаңылыктар менен башталды? Сөздү ушундан баштасак. Чын айтканда, ушул быйыл жылдын башында 14 январда ушу урматтуу президенттин кабылдамасын болгонбуз. Ошол кабылдамада президентибиз көп тапшырмаларды койгон. Эң негизгиси жанагы сиз айткан калктуу коңуштарда кайсы жерде таза суу маселесинде көйгөй болсо, анан кайсы жерде таза суу маселеси чечилбеген болсо, ошолордун 24-жылга чейин таза суу маселесин чечкиле деген тапшырма болгондо, бул аябай чоң тапшырма болгон. Себеби бүгүнкү күндө жана туура айттыңыз, 386 айылда болчу. 386 айылда таза суу маселеси жок эле. Мына азыр сиз айтып атасыз 360 деп. Ушу 360та бүгүнкү күндө таза суу жок. Себеби анын ортосундагы айырмасы чечилди мына азыр 3-4 жыл ичинде. Андан кийинкиси дагы 262 айылда илгерки 50-60-70 жылга курулган айылдар болчу. Ошонун баарды биригип 622 айылды берип атканда, президентибиз ошол тапшырманы 24-жылга чейин 5 жылдын ичинде ушул айылдардын таза суу маселесин чечкиле деген тапшырма койду. Эми азыркы учурда чынында Кыргызстанда 622 эмес, 1819 айыл бар. Калктуу конуштардын ошо айыл статусунда. Эми алардын баарында эле азыр бүгүнкү күндө ар бир айылда көйгөй болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө эң негизги маселенин бири болуп, бул калктуу коңуштардагы таза суу жок маселелерин биз чечишибиз керек да. Анан жана айтып кеттиңиз, мына ушуларды чечиш үчүн шаарлар боюнча, бизде 31 шаар болсо, 31 шаарда бүгүн инвестиция тартуу боюнча бизде маселе жок да.
мен биротоло чечилди десем болот. Эми кичинекей шаарлар бар. Көк Жаңгак, Кайыңды, же болсо Кемин, Орловка деген мына ошо окшогон шаарлар бар. Эми аларга инвестиция тартуу маселеси дагы каралып атат, бирок бул кайтарымдуу болгон үчүн, калктын саны аз болгон үчүн бул жерге инвестиция тартып берүү, анын кайтарым жагы кыйыныраак болуп калат да. Ошонун механизмдерин азыр биз иштеп чыгып атабыз. Иштелип чыккан. Эми ошону ишке киришибиз керек да. Ал эми калган жана мен айтып аткан 622-ни биз этап менен бөлгөнбүз. Быйыл канчасы бүтөт, эми жыл канчасы бүтөт деп 23-жылдын 31-декабрына чейин ошол жанагы президент айткан 622 айыл таза суусу чечилиш керек да. Ага биринчиден бизден республика бюджеттен 2014-төн баштап бөлүнө баштаган. Былтыр 250 миллион бөлүнүп, мына быйыл жакында эле президентибиз жогорку кеңешке барып чоңсой сүйлөгөндө депутаттардын алдында ошондо айтты, 500 миллионду быйыл 500 миллионду коргоп бергиле деп. Мына өкмөт дагы айтып атат, жылдын акырына чейин азыр 200 миллион берди, жылдын акырына чейин 500 миллионго чейин чыгарабыз деп. Эми чын айтканда бул 500 миллион деле бир ошо таза суу маселесин чечүү үчүн аябай чоң акча эмес да. Мисалы үчүн мен айтып кетейин, мына Байет айылы Акталадагы ошондо 211 миллиондук сметасы бар да. Токтойлу суроосу бар экен, угуп алып туруп ушул жерде улантса. Урматтуу телегөрүүчү, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңарбы? Аскар Сулайманович, мен Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүнөн чалып атам, атым Атазимов Самат. Мынабы Куршап таза сууга качан жетишет? Башталганына 6 жыл болду эле проектинен. Эмдигиче бир кыймыл жок, аракет жок. Анча-мынча айтылып коюп атат, фактически 22 миң калк суусуз калдык го. Шуну карабайсыздарбы? Айтылбайт, делбейт деле. Сизден сураныз, шуну карап бериңизчи. Суроо түшүнүктүү. Бир-бирин суроого жооп берди улантайын. Эми киши чын туура айтып атат. Биз 6 жыл эмес, 3 жыл мурун ошол Мырзакеде мына чоң чогулуш болуп атканда ошондо маселе көтөрүлгөн. Андан кийинки жанагы депутаттардын шайлоосу, андан башка бир чоң мероприятиялар өтүп атканда ар дайым айтылып келет да. Бул бир эле Куршап эмес, ал жерде бир чоң долбоор, бул Мырзаке Куршап Дөмбулак деген 3 айыл өкмөтүн биригип туруп бир долбоорго киргизгенбиз. Мына Кудай буйрса, мына бүгүн мына ошо азыр суроо да жакшы болду. Бүгүн эле ушул маселе боюнча депутаттар менен дагы жолукканда сөз болду. Бүгүн ушул жуманын артына чейин кол коюу бүтөт, кол коюу аз эме болот. Эми ошонун эки тарап, Кыргыз тарап менен Европа өнүктүрүү банкына киргизгенбиз да. Бул жерде бир бардыгы биригип 13 миллион евронун айнасына болгон долбоорда. Бирок азыр эки этапка бөлүп, биринчи этабын азыр алып атабыз. Кудай буйрса, мына 30-июнга чейин деп атабыз. 30-июнга чейин ратификацияны өткөрүп беришибиз керек. Ратификацияга барышыбыз керек. 2 ай калды, 2,5 ай калды. Депутаттар жардам беребиз деп атат. Быйыл Кудай буйрса ошо проектин чийдирип, жок дегенде ошол Мырзакеден бир баштаталы деп атабыз. Мырзаке анан Дөмбулак Куршап болуп келет. Чынында ал жерде 22 миң эмес, бир 40 миңге жакын калп бар. 2-3 айыл өкмөтүндө 8 айылдын таза суу маселеси чечилет. Кудай буйрса быйыл баштайбыз аны. Мына мен авторитеттүү түрдө айтып коеюн. Андан кийин жана сиздин сурооңузга эми бир эле республикалык бюджеттен 500 миллион бөлүнсө, бир эле чоң айылдын жана сметалык баасы 200 миллион, 300 миллионго чейин чыгып кетет да. Себеби бул баягы мектеп эмес экен, же болбосо бир башка бир үй же курулуш эмес экен, муну инженердик курулуш комплекс деп коет да. Мунун ошол сууну каерден алабыз? Сууну канчадан тартып келиш керек? Ал жерге суу компасы суунун ичине киргизиши, анан сууну айылдын ичине киргизиши, андан кийинкиси жаңы биздин өзүбүздүн көрүнүштебиз. Муну жаңылык бул ар бир үйгө чейин киргизилип атат да. Мына өткөндө биз
ошол эле Каракулжада тоготойдон өткөрүп бердик. Мына ар биринин үйүндө. Мына азыр чүйдүн жанында кара сакалды бир топ жолу көрсөттүңүздөр теледен. Анан азыркы бүтүп аткан мына Кыргыз Атада Ноокат районунда 4 айылда бүтүп атат. Ал жерде где-то бир 30 миңге жакын калк ошол тазасы менен камсыз болуп бүттү. Мына бүгүнкү күндө азыр жанагы орусча айтканда благоустройство иштери жүрүп атат. Ал эми мына чүйдүн ичинен курамада бир 3 айылды 3 участогун камтыган Панфилов районунда курама чоң подпроектси. Андан кийин мына чүйдүн эле чүй борундагы Султан подпроектси 12 айылда камтыган чоң проект бүтүп атат да. Мына бүгүн эртең мына ар дайым айтып келгенде мына баштайбыз деп аттар бүтүп аткан объекттер. Бүгүн эртең мына 2 ай 3 айдын ичинде ушул эле чүй борунундан Алексеевка айылы, андан кийинки берде Күнтүү, Шалта, Маловодный, Алмалуу деген айылдар. Анан дагы бир айыл Москва районунда суусу жок жерден биз азыр куруп бергенбиз. Ал дагы бүтүп атат. Телефон чалып экен. Ушул жерден унутпай туруп дагы андан ары улантып кетсек. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло. Айта бериңиз, угулуп атат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз Ноопалка айыл өкмөтүндө айтса, бул жерде где-то 1000ге жакын чеким. Биз мына жай келгенден баштап, күн ысыгандан баштап суу чыкпай калат бизде. Айыл өкмөтүнүн Ноопалка айыл өкмөтүндө бир вода башня бар, ал өзү карай кетпейт. Биз өз жагында турабыз, темир жолду карай. Шаар менен чектеште, же шаардан суу ала албайбыз. Же айыл өкмөтүнүн жайында суу жетпейт бизге, жетишпейт. Азыр ошол боюнча бир проект түзүлүп, сметасы менен эле ошого акча бөлүп берилбей атат. Эгерде суроодан баштайын, акыркы суроосунан баштайын, эгерде сметасы болсо бизге жакшы болот эле, бизге да жардам болот эле. Биз эми ушул Бишкектин айланасында жакын жайгашкан көп чоң айылдарда булар Новопавловка, Новопокровка, Воен Антоновка, андан ары Сокулганда Гавриловка айылдары, мына ушулар чоң айылдар болот. Биз буларды Европа жана мен айтпадым башында биз чоң айылдардан кичи шаарларды механизм иштеп чыктык деп. Эми бул бизге акча тартып бериш, Европа өнүктүрүү банкынан тартып бериш. Аябай эле бир өзүбүз бир нукка салып алдык да, оңой тартып бериш. Бирок ошонун кайтарым жагы бар да. 15 жылдын ичинде кайтарып беришибиз керек. Кайтарып бергенде өкмөттүн башка бир калктуу коңуштардын мойнуна салбай, ар ким өзү эгерде ошол айылын алса, айыл төлөп бериш керек да. Эгер ошондойго даяр болсо, биз бул акчаны азыр Европа өнүктүрүү банкында 200 миллионго жакын евро турат. Азыр ошо механизм шаарлар бүгүнкү күн жана сиз айтып өткөн 21 шаар өздөрү алат дагы, өздөрү 15-ин ичинде кайтарып берет да. Биз дагы Сокулуктан тартып, берки чоң айылдардын бардыгын Европа өнүктүрүү банкына киргизгенбиз. Азыр жакындан биз иштей баштайбыз, эл менен барып сүйлөшөбүз. Ушул акчаны алып берели, 15-ин төлөп бара аласыңарбы дегендей. Кол телефонун чалып аткан экен, кетип калбасын. Сурооңузду айтып калыңыз. Кана саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, айта бериңиз. Саламатсызбы, Аскар Токтошевич. Мен Түскөл областынын Жөтөгөз районунун Жоңбулак айылына чалып атам. Биз Жоңбулак айылына келип таза суу кирет деп 18 жылдын башында эл менен кеңешип кеттиңиздер. Эмчекти жооп такыр боло албай атат да. Сиз менен байлашып атканбыз, такыр жооп ала албай койдук. Ушундай эмне Жоңбулак айылын билесиз да, Жөтөгөз районунун. Мен ошо суу боюнча иштеген проект деп андан барды жарыялаганбыз, анан сиз өзүңүз чейбиз деп бизге кезигип, айыл эл менен кеңешип, сүйлөшүп кеттиңиздер. Ошол үчүн маалымат алайын дедим. Чоң рахмат Жоңбулактарга. Аябай мен чынында 18-жылдын бир күз айлары болсо керек барып келгенбиз, жолугуп келгенбиз. Эми бул жерде Ысык көлдө чынын айтканда Жолбулак бүгүнкү күндө таза суу өтө муктаж айылдардын бири, бирок азыркы учурда эми баягы өзүнүн мөөнөттөрү менен кетип атат да. Эсиңизде болсо, мен ошондо айтканмын, бир көп айылдар бар. Ошолордун катары менен анан улам кошулуп кете берет деп, азыркы учурда сиздер Ысык көлдө ичке булуңда азыр проектте эртең бир күнү ишке кирип атат. Курулуш иштери азыр Дархан, анан Челпек, ошол жерде Челпектин ичинде 3 айыл бар. Ошол айылдарды кетип атат. Ак булуң,
Силерге дагы быйыл мына азыр 24 мартта ТИОго мына тендер жарыяланган арыз аркылуу. Эгерде ошолордун баардыгы келип калса эмес, ал бүтөт бир 3 айдын ичинде, андан кийин проекция башталат. Андан кийин гана биз ишти алып барабыз да. Себеби бул тизмеге кирген айылдардын бири. Эми мен азыр айтып коюшум керек. Сүкөл облусунда мына болгону 24 эле айылда проблема болсо, биз бүгүнкү күндө 42 айылдын таза маселесин чечели деп атабыз да. Ошо 24-тün ичинде ошо жол булактар бар да. Андан тышкары бюджеттин эсебинен да көп маселе чечилип атат. Мына Ой булактыкын азыр чечилип атат. Корул деген айылы бар. Берке Григорьевка айылды мына ошон өткөн 2018-жылы Семеновка, Кожаяр деген айылдардын маселесин чечип бердик да. Эми булардын баары өзүнүн мөөнөттөрү менен кетет да. Азыр мен бүгүн эртең барып деп айтышка мен кыйынмын. Бирок ошол жол булакты жанакы мен айткан 24-тün ичинде турат да. 42 болсо 24-тün ичинде болот. Куда буйрса мына быйыл Куда буйрса дейли, быйыл иш кагаздарын баарын бүткөндөн кийин биз жанакы курулуш иштерин задел деп коебуз. Орусча айтканда задел кылганга биз аракет кылабыз быйыл жол булакка. Анан мен жанакылардын улап кетейинчи. Ошол Баян Антоновка ушулардын баардыгын эгерде булардын калкы дагы жакшы да, калктын саны эгерде 28 миңден кем болбосо, ошо тартылган акчаны төлөө жөндөмдүү жакшы да, биринчиден. Экинчиден биз тариф маселесин көтөрүшүбүз керек да. Тариф маселеси дегенде эле биз Т деген тамган айтканда биз баары чалкасын кетип атпайбызбы. Бул андай болбош керек. Себеби biz kaçanka men авторитетин айтып коюм, качанка чейин мамлекеттин мойнуна жүктөйбүз ушундайларды. Бүгүнкү күндө тариф маселеси Бишкек шаарында 5 сом 38 тиын 1000 литрге. Ал эми бир бөтөлкөнү 25 сомго ичип атабыз алып туруп. Ошон үчүн бул жерде деле эгерде Новопавловкада эгерде жакы суроо берген киши дагы кайрадан чыкса, мен түшүндүрүү менен жол менен баштадык. Эгерде эл даяр болсо, биз инвестиция тартып бергенге биз даярбыз. Телефон çalıyor erken up koyulu. Salamatсызбы, siz түз эфирдесиз. Сурооңузду угуп атабыз. Аскар мырза, мен сизге суроом бар эле. Сизге чоң рахмат, биринчиден ишиңизге ийгилик каалап кетем. Мен 10 айлык өкмөт башчысы Нарын району Молдосалиев Автандил. Биздин өкмөттө кечки башы жана оттук 2 айылдан турат. Ошол АБРдин долбоору боюнча кирди эле. Анан ушуну билейин дегем, ушу толук кандуу кирдиби, каралбайбы деп дегенде ар кандай сөздөр болот экен, эл дагы гана ана мына деп суроо талапты коюп атышат. Анан артка жылып кетти деген дагы сөздөрдү угуп атабыз да, астыга башка айылдар кирипти деп. Ушуга бир жакшыраак жооп берип кой аласызбы? Рахмат. Биринчиден Нарын жанакы сиз башында баштап кетпедиңиз, баягы илгери ушул курулуш иштерин жаман аткарылганда караганда коррупциялык схеманы көрүп туруп, бүт банктар кетип калганда кайрадан жаап 2011ден 2016га чейин бизде вакуум болуп калды. Бирок ошого карабастан Азия өнүктүрүү банкы мурунку таарынганын кайрадан жандырып, кайрадан келди. Мына ушул эле АБРге Нарын районуна биз ошолорду сунуштадык. АБРдин кызматкерлери Маниладан бир 5-6 жолу бир келгенде бир 20 адам келет. Ошо баардыгына келип, айылдарды келип көрүп кеткен. Нарын районунун Нарында болгону бүгүнкү күндө 24 гана айылда биз айтып атабыз көйгөй бар деп. Себеби мурун курулган бар. Анан башка донорлордон Советтер Союзунун курулуп ошону эксплуатация кылып келаткандар бар. Бирок биз тизмеге 42 айылды бердик да, 24 эмес 42. Эми ошонун ичинде приоритеттик негизде губернаторство менен макулдашып туруп 24 айылын азыр биринчи иретте биз баштайбыз. Ошонун ичинде бу киши айтып аткан мен азыр эсимде болгон биринчиден ачыгын айтып коюш керек, биз Баяттан баштайбыз. Баяттыке илгертен баштап ушу келаткан маселе бул 210 Баят айылы. Андан кийинкиси бир иретте ат башы менен Акжар кетет. Ат башы Акжар. Андан кийин анан менин эсимде Жамбулак деген айыл бар. Жамбулак кетет. Андан кийин анан азыр ошо эчки башы, ошолордун баардыгы менен тизмеси бар. Бу эски башта ошо 24 ичинде да. Анан калганын
мына бүгүнкү күндө АБРден эң акыркы мына 4 күн болду миссиясы кеткенине. Бизге алар набор бизди кайрадан шаштырып атат да, эртелетип ушул кагазыңарды даярдагыла деп. Ошондуктан мен ушул ат башы менен Акжарга да айткам, эртелетип өзүңөр азыр проекттин долбоорун чийдирип турсаңар, биз акча келгенде кайтарып беребиз деп. Ошол эле ушу эчки башы же болсо башка айылдар мына орток деген мына ошо айылдардын баардыгы мен азыр эсимде ошолордун баары кирген. Биринчи тизмелерге болуп киргенде, эгерде убакыт болсо мен тизмесинде тактап айтып берет элем, бирок аябай көп убакыт алат да бул. Давир телефон чалып экен, суроосуна жооп берели. Убакытты үнөмдөп пайдалана турган болуп атабыз. Анткени биз маектешип аткан маселе элди бүйүрүн кызыктырган кызыктуу маселе болуп атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сулаймандарың өзүңдүн эсебиңен болгондо дагы ошол туурабы? Кайра бир кайталап коюңузчу. Алло. Да, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз. Айта бериңиз суроону. Айтып атпайынбы? Чоңрай районунун Дароот Коргон айылында үйгө суу киргизсең 3 миң сомдон алып атат, жөн эле уулап койгондугу киреле. Туура. Чоңалайдын мен түшүндүм аксакал. Чоңалайдын Дароот Коргон эми бул суу бериш бул ар бир муниципалитеттеги же болсо айыл өкмөтүнүн өзүнүн бир жоболору болот да, орусча айтканда правила пользования водопроводными сетями деген. Анан ошого карап туруп, анан жергиликтүү кеңеш бекитет да, канчадан болуш керек. Эми айыл жерине 3 миң деген аябай чоң, мен айтып коем. Ошондуктан муну ошол айыл өкмөтүнө барып туруп, ошо немесин ставкасын көрсө, ошол жергиликтүү кеңеш менен бекигенби же бекиген эмеспи, чечим менен. Анан гана ошондо алса болот да. Азыр жөн эле барып 3 миңден 5 миңден алган болбойт. Чынында бул чоң Дароот Коргон үчүн чоң сумма акча деп ойлойм. Өкүнүчтүүсү жана ортодо ушул сөз кылып аткан долбоордун дымып калганы 2001-жылдан 11-жылга чейин 70 миллиондон ашык доллардан ашык каражат сарпталып, ондогон айылдарга ушу таза суу киргизилип, ошолордун жарымы иштебей курулушунун сапасыздыгынан, анан жада биз айткандай донорлор көңүл айнып кетип калбады беле. Эми азыр чоң иштер башталып атканын айтып атасыз да. Ушул иштер ошолордун тагдырын кайталап калбайбы? Ал үчүн эмне кылып атасыз? Эң бул жакшы, эң негизги суроолордун бири да, себеби куруп берип туруп, мамлекет канчалык куруп берип, анан өткөрүп бергенден ал иштетиш керек да, иштеп кетиш керек. Иштебеген системаны ал бул деген ошол бөлүнгөн акчаны жөн эле баягы кумга сиңген суудай эле болуп кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз азыр ар бир ошо түзүлгөн мына ЭБРР аркылуу акча алып атабыз деп атпайбызбы? Ошолорго 3-4 айыл, мына азыр Мырзаке Куршап Дөмбулак деп атат, ошо 3 айыл өкмөтүнө биригип туруп бир муниципалитеттер аралык ишкана түзүп атабыз да. Ошол акчасын да чогулткан, эксплуатация, анан кармаганы ошол жооп бериш керек. Бирөө жоопкерчиликте болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, курулуп аткан объекттердин бардыгын сапатын жергиликтүү жамаат өздөрү караш керек да. Бул аябай бизге чоң мындай жакшы неме алып келип атат, себеби мына биз Кермен шаарын канчалык бизге мындай неме айтпасын, претензия койбосун, биз ошону туура көрүп атабыз да, себеби жергиликтүү жамааттар, жергиликтүү ошо жамааттын мүчөлөрү өздөрү көзөмөлдөш керек да. Квартальный комитет болобу, же көчө комитети болобу, же болбосо ошол өзүнүн бир жамааттык бир уюмдар болобу, өздөрү ошо көзөмөл кылыш керек. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө ошону кургандардын көзөмөлү аябай мындай карап көргөндө көп санда да, мисалы үчүн мына биз тараптан көзөмөлдөйт. Арис аркылуу куруп атабыз да, Аристин өзүнүн көзөмөлчөлөрү бар. Андан курулушчулардын, анан жанакы проектировщиктердин айтор бүгүнкү күндө көзөмөл көп, көзөмөл өткөрүп бергенден кийин анан иштетип кетиши эң негизгиси биз үчүн аябай биринчи орунда турган мындай проблема бир да. Кандай деп ойлойсуз? Суу Рингоспайт, Рингоспайт деп жана көзөмөл көп деп
жанагы иштердин сапасы бүтүп атканынын бир жөнү ошондой да болгон чыгар. Бардык жанагы сайт биз айтып аткан ошол жанагы миллиондоп уурдалган акчалар сапасы жазалып. Ошону кылган кишилер жазага тартылдыбы? Ошол кандай жоопкерчиликтер каралды? Жок, ошонун жана айттыңыз 70 миллион 69,5 миллион болгондо доллар ошол убакта. Анан жана сиз менен которуп көрдүк, 5 миллиард сомдун тегерек экен. 5 миллиардтан көп. Азыркы бүгүнкү курс менен да. Ооба. А кезде мисалы 21-22. Анда чоң акча болчу ал убакта. 5-10 сомдон болчу курс. Ооба, анан ошондуктан биз аракет кылып, мен келгенден баштап аракет кылып көрдүк. Прокуратурага бердик, тияка бердик, бияка бердик. Ошол убакта ушу норма бар эле, жанагы срок давности деген. Өтүп кеткенде бир дагы адам мындай жоопкерчиликке тартылган жок. Бирок материалдарын көтөрүп келсек, ошол убактагы акимдердин орун басары, акимдер анан бир топ, жоон топ комиссия түзүп туруп бүт баары кабыл алынган да. Эми бир эле мен ойлойм да, мен как специалист катары бир эле ошол курулушларды бул жерде күнөөлөбөй, мунун ошол кийин иштетип кеткен адамдары дагы, айыл өкмөттөрүнүн да жетекчилери дагы бул жерде бар да. Бир 70% ошол курулуштан кетсе, 30% иштете албай калган. Мен бир дагы ушу 506 айылдан бир дагы айылды көргөн жокмун, ушу кабыл албаган. Бир эле мына Состовкадан кабыл албаган экен, ошондо дагы санэпидстанция кол койгон экен. Калгандар баары кабыл алынган да. Саламатсызбы, сиздин сурооңузду угуп атабыз. Айта бериңиз. Урматтуу Аскар Сулайманович, сиз ушул президенттик шайлоонун алдында Алышбаев менен келдиңиз эле Каралдуу айылына, Скөл району Жусуп Абдурахмандуу айыл өкмөтү. Ошондо жакшы эл менен сүйлөшүп, чогулуш өткөрүп, 18 айдын ичинде Кудайым буйрса суу ар бириңердин короңорго келип калат деп убадаңызды берип кеттиңиз эле. Биз андан экинчи жолу чалсам, секретарыңыз алып азырдап коет, чогулушта экен дейт. Ошол байланыша албай атам. Ошону бир кандай жооп бересиз ушуну? Ошол жана мен айтканда жол булак, анан ошо бир ысык көлгө барганда кыдырып келгенбиз, Алышбай экөөбүз барып. Ошондо биз айтканбыз, ушул биз 18 айдын ичинде курулат деп. Сиздер суроо бергенде канча убакытта курулат дегенде 18 айда курулат да, 15-18 ай ичинде. Бирок ага карабастан мен азыр тизмени дагы азыр мындай айтып берсем болот. Тизмеде сиздер барсыздар, бирок убакыттын мына эң биринчи негизгиси биз 6 ай 8 айды биз жоготуп алдык. Эмне дегенде Аристе болгон ызычуулар бир жетекчиси келип, жетекчиси менен ошо өздөрүнүн адамдары бири менен өткөн жылы 6 ай 8 айды биз өткөрүп алдык да. Эми мында чындык үчүн айтып коюшубуз керек. Бирок ошого карабастан азыр орусча айтканда ошо наверстать этип атабыз. Мына бүгүн 22-синен баштап, 22-чи баштап, кечетен баштап миссия келген. Мына эртең бүрсү күнү Кудай буйрса ошолор да сиздерге барып, ордуна барып кетет. Бирок эми мен дагы калп айтпайын. Быйыл ошо проект иштерин бүтүрсөк, сметаларын жылдын акырына чейин дейли. Ошол жол булак, бул анчалык энчилеш деген бар. Бирок та жанагы азыркы айтып аткан неме бар, Григорьевка бар. Ошолордун баардыгы мен быйыл башталат деп айта албайм. Эми жылы жаздан башталса, ошондо 18 ай курулат. 18 айга жетпейт, эми кичинекей айыл экен. Бирок эми жылдан башталат да. Бир эң негизгиси убакытты уттуруп койгонубуз бул Арыстын айланасында болгон бир ызычуу болду. Өткөндө президент менен жолугушууда негизги тапшырмалардын бири сырттан инвесторлорду көбүрөөк таап, ошолор менен көбүрөөк иштөө. Багытына көңүлүңүздөрдү бурда эле ушул кандай донорлор менен, инвесторлор менен иштеп атасыздар, кандай тартипте иштеп атасыздар? Келип аткан инвестициялардын канча грант, канча мындай кайтарылып берилүүчү каражаттар? Эң негизгиси азыр инвесторлор урматтуу президентибиз өзү көбүнчө сүйлөшүү жолу менен өзүнчө мында ушул сак жанагы немеге чыкканда, сыртка сапарга чыкканда, мана ошондо көбүнчө чечилип калып атат. Мына биринчиси Кытай.
Кытай Республикасынан былтыр барганда 100 миллион доллар чечип келген. Мына азыр ошону бүгүн эртең да бир кол коюулар болот. Баягы Орчактын обменный каттары экен. Кат алмашуулар ал болот. Андан кийинки бизде бүткүл дүйнөлүк банк бар. Ошол бүткүл дүйнөлүк банк бүгүнкү күндө жана Ысыккөлдө иштеп аткан. Ысыккөлдө алып бара турган ошол бүткүл дүйнөлүк банк. Андан тышкары Ислам өнүктүрүү банкы бар. Ислам өнүктүрүүнүн биринчи траншы 23 миллион доллары азыр Жалал Абадта азыр иш алып баратат. Андан Ислам өнүктүрүү банкынын экинчи этабы менен азыр 20 миллион долларды алдык. Аны бир Баткен менен Таласка жумшап атабыз. Дагы кошумча 30 миллион доллары Сауд фонду бар, Сауд өнүктүрүү фонду. Алар да бүгүнкү келишимин алып келди. Бүгүнкү мына жакын арада өз ара кол коюшуга болот. Андан Европа өнүктүрүү банкы эң чоң биздин донорлорубуздун бири. Алардын ичинде Евросоюз менен Швейцарская конфедерация бар. Андан кийинкиси бизде көп ушул араб өлкөлөрүнөн келген баягы фонддор, соопчулук фонддору бар. Анан облустук фонддор бар. Мына ошон биз бүгүнкү күндө 7-8 биздин партнерлер бар. Анан 2-синен 4-үнө чейин Араб Эмиратынан дагы биздин посолубуз менен бирге дагы бир топ инвесторлор келатат. 2-синен 4-үнө чейин. Алар айтат, бизге көрсөткүлө. Кайсы жерде биз куруп берели, биз ошого биз бир жардам берели деп. Бүгүнкү күндө донорлордун келгени аябай арбын. Бирок эми ошолор кандай пайыз менен берет, канча жылга берет, биз ошосун карап калдык. Мына мисалы үчүн Ислам өнүктүрүү банкы буга чейин 1,5% менен алып атсак, азыркы алганыбыз 0,75%га чейин түшүрдүк да. Эми булардын баардыгы Европа өнүктүрүү банкы 65% гранттык турда, 35% кредит берип атат. Ал эми дүйнөлүк банкы 55-45 кредит, 45 грант болуп атат. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы дагы ал 50 менен берип атат да. Мына ушундай менен алабыз, мөөнөтү бир 32-38 жылга чейин. Бир гана ЕБРР банкы менен биз 15 жылга алып атабыз. Бул аз мындай мөөнөттөгү кыска мөөнөт, бирок бул аябай бизге керектүү акчаларда, себеби 65% грант болуп атат. Ал эми 35% кредит болуп атат. Жанагы мен Новополовка, Баяндык Антоновка деген ошолда бул эгерде тарифти 100% көтөрсөк, мисалы үчүн мына Бишкекте да, бардыгы орто эсеппен ушундай. 100% көтөрсөк, ошондо 10 сом, 11 сомго жакын болот экен 1000 литри. Эми биз мурун ушул Сайып Терцаздан баштап ошондой эсептеп алганбыз да. Эгерде мурун жакшы тариф менен келсек, бүгүн баягы кыйын болбойт эле. Мисалы үчүн мына мен Нарын шаарын айтып алып берейин. Нарын шаары дагы ошондой эле тариф төлөйт, 7 сом 70 тиын төлөйт да. 24 саат суу алат. Анан биз Нарын шаарынын суусу бүттү, эми канализация түтүктөрүн дагы тарттырып бердик да. Эми бүгүнкү күндө жана саркынды суу тазалоочу жайы бар. Очистный сооружение канализация тап коет. Нарынга кирип баратканда, эски жол менен баратканда көк кашканты суу агып атат. О жерде 3,5 миң куб суу Нарын дарыясынан чыгып атат да. Булган суулар ошол канализациядан жөн эле механикалык тазалоодон өткөндөн кийин, биологический, химический деп эмес, механика жөн эле үстүндө калкандарын алат, алындагы кумдарга атат, суусу чыгып атат да. Эми ошого тартып бериш үчүн биз азыр 6,2 миллион еврону камдап, мына бүгүн эртең кол коюуга алып барышыбыз керек да. Ал эми тарифти көтөрөлү десе, элдер айтат, жок, биз көтөрбөгүлө. Biz şu menen төлөйбүз. Анан кантона биз анан өнүгөбүз, кантона биз төлөйбүз. Эмне үчүн ошол Нарын шаары үчүн башка бир шаар же болсо башка айылдар төлөш керек. Себеби ошондой болуп атат да. Жалпы элдин акчасын алып туруп бир райондун, бир шаардын маселесин чечилип атат да. Мен ушул маселени аябай көп көтөрүп келем да. Ар кимибиз бир өзүбүздүн алган акчабызды өзүбүз алып, өзүбүз жеп, анан өзүбүз төлөшүбүз керек да. Мен ошого тариф маселесин жөнгө салсак, мына бүгүн эртең дагы эгер телекөрүүчүлөр айтса болот, дагы эле баягы токтошуп тарифти айтат да. Бул тариф маселеси өкмөткө кетпейт.
ошол эле жергиликтүү кеңештер бекитип берет дагы кайтып ошол водоканалдын айланасында гана өнүгүүгө анан жанагы химикат алганга сантехникке ошолорго төлөнөт. Өкмөткө бир тыйын бул жерден кетпейт да. Ошол эле нарыныктар мындай да суроо беришти да. Жана ушундай мисалы эки суу ичүүчү суу тармактары дагы жанагындай карыз акча менен курулуп, жана суу саркынды сууларды тазалоочу жайдагы карыз акча менен курулуп, биз баарысын ошол карыздарды төлөп бергенге мүмкүнчүлүк бизге оорураак болуп калат. Жок дегенде бирөөн мамлекеттин бюджетин эсебинен куруп берсе, бирөөн карыз катары төлөп берүүгө мүмкүн жеңил болбойт беле деген да суроо беришти да. Ушундай мүмкүнчүлүктү карап көрдүңүзбү? Жок, мүмкүнчүлүктөрдү мындай көп. Ар бир мына 3-4 күндөн кийин дагы нарыктар келет. Европа өнүктүрүү банкы менен да отурабыз. Мына бүгүн 6 шаарыбыз Европа банкында күтүп отурат. Ушундай маселелерди сүйлөшүп атабыз да. Эми бул жолу мен дагы бир мисал келтирем келет да. Жана салыштырмалуу түрдө эле. Эми мамлекеттин чөнтөгүндө акча болсо, анда куруп берсе болот да. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө өзү шарт коюп атабыз. Бир жактан ичишибиз керек, экинчи жактан ошо сууну чыгарышыбыз керек. Сууну тазалап туруп, анан экологияны бузбай, нарын шарын суусуна киргизбей, анан бир испарение кылып жолсо неме болуш керек да. Анын үстүнө экологиялык жактан ошондой катастрофа, жанагындай коркунуч туулуп аткан нерсени эртерээк бүтүрүш үчүн жана элдин ыргылжың оюн жанагындай бир кайсы бир бөлүгүн мамлекеттик, анткени мамлекет бюджеттен ушу таза сууга өзгөчө көңүл бөлгөнүн өзүңүз айтып атасыз да. Мисалы быйылкы жылы өзгөчө көңүл бөлгөнү момундан байкалат. Мисалы 16-чы жылы 25 миң болсо, 17-чи жылы 250 миң, 18-чи жылы 350 миң, ал эми 19-чу жылы 500,5 миллиард сом да, 500 миллион сом, жарым миллиард сом бөлүп атат да. Ошонун кайсы бир бөлүгүн жанагындай өтө коркунучтуу экологияга запкы келтирип аткан нерселерге пайдаланса болбойт беле деген суроолору. Эми туура, аны маселени туура коюп атасыз. Бирок ошол эле учурда бизде 360 айылда жанагы арыктан суу ичип аткан жерлер бар. Арыктан ошто мен айтып коеюн, пайнап суу деп коет. Тактанын суусунан чыккан, тактан ошол сууну кадимгидей ичип аткан. Же болбосо хауз деп коет, мындай куруп алып туруп, жылдын башында суу топтоп алат дагы, анан жыл бою ошол сууну ичкенде мындай кызыл курттары мененчи. Ал жердегилер бар да, мисалы үчүн карасакчы. Эми бүт баары мындай телегей теңиз болбойт экен, бирок бул маселени сиз туура айтып атасыз. Бир жагынан экология эсебинен чечсе болот деп. Бирок бүгүнкү күндөгү мен абал ушундай да. Ошол жерден дагы мындай суроо туулат да, жанагы 15 жылга Европа өнүктүрүү банкынын кредитине курула турган жана 3 айыл төлөп берүүгө макул болду. Баланча сомдон чогулса 15 жылда төлөп өтөт экен деп айтпадыңызбы? Алардын ошол жанагы таза сууга төлөм акчасы жанагы карыздардын баарын төлөп бүткөндөн кийин деле ошол деңгээлде калабы? Калса ал каяка жумшалат, же болбосо карызды төлөп бүткөндөн кийин төлөмдөрдүн көлөмү кескин азаябы? Туура суроо болду да. Мисалы үчүн 3 айылды мен азыр айтып атам. Азыр Новопавловка, Новопокровка, азыр ошо чоң айылдар болушу, азыр айтыш мүмкүн, Воронцовка бар бу жерде. Мына ошоларда көтөрүп атат да. 3 айыл өкмөттө 8 айыл. 8 айыл ушул Европа койгон шартка көнүп атат. Акчасын көтөрүп көрсө, ошо 25 сом болот. Жан башына 25 сом болот да. 20%, 40% дегенде. Анан алар көнүп атат акчасын. Анан эми мунун карызын бүткөндөн кийин дагы өзүнүн шарттары бар. Ошол өрүүндөн кайра түшүргөнгө ошол эле жамаат өздөрү чечет да. Канча сомдон төлөт. Же болбосо ошол 25 сомдон төлөп берели дагы кайрадан биз өнүктүрүп дагы бир башка бир немелерди иштеп куралы андан өнүктүрөлү деген. Же болбосо ошону эле калтыралы, ушул бизге жетишет деп туруп анан азатпаса бир жергиликтүү жамаат өзү чечиш керек да. Айтат өзү. Анан кеңешке келет, кеңеш анан чечим чыгарып берет да. Мунун ар кандай жолдору бар. Муну мыйзам менен бир эле могундай коесун деген мыйзамда да жок. Азыр бардыгы жанагы биз айтпакчы люфт бар да, бар жерде.
жамаат өздөрү чече турган. Biz hazır bardıq nerseni janagı bir turmoğunu kayta basa bergen, же болбосо bir çalıngan taşka kayta çalıngan zökürlük. Kelesi баягы акылсыздыкта. Анан кийин биз мурда жана баскан тырмообузду баспаш үчүн мурдакы ошол жанагы миллиондогон элем азыр алгарыштар төлөп атат. 90 миллион жанагы биз айтып аткан долларды. Ошолорду жанагындай зарттап, чачып жок кылгандардын бир тизмеги болуп, анан ошолор бир өздөрүнүн жазасын тартса, азыр сиздер баштап аткан жакшы иштерде ошол нерсе кайталанбайт беле деп. Анткени ошол эле кыргыз, ошол эле эл, ошол эле ыкма менен ошондой эле жумуштарды бүтүрүп атышат да. Анан кийин ошол нерсе кайталанбаш үчүн мурдакы катачылык үчүн бирөөлөр жооп бериш керек эле. Керек эле го деген мыйзамды сиз ушундай отурганда суроо болот да. Ошолордун кимиси бир мындай жооп, ошого кылчайып карап көрдүңүзбү? 14-жылы жогорку кеңеште Нышанов деген депутат бир катуу ушул маселени козгоп чыккан жай бар эле да. Ошолордун баарысы түрмөгө отуруш керек деп. Андан кийин эмне болду? Туура айттыңыз. 14-жылы ошо Нышанов сайлаган болочу. Ушундай маселелер көтөрүп, бизге барып анализ жасап, баардыгын көрдүк да. Биринчиден мен көп юристтер менен сүйлөшүп, ким ошо жоопкерчиликти алышы мүмкүн, кимиси камалышы мүмкүн, кимиси камалбашы мүмкүн деген да сөзгө бардык да. Бардыгы эле ошо мен көтөргөн документтерден биринчи этапта 533 айыл бүткөн экен. Бүт барында кол коюл менен алган. Бир дагы кол коюусуз жок болчун да, эми ал кагаз жүзүндө. Азыр бар жака барсаң баары айтат да, кагаз жүзүндө эми убакыт өтүп кетти. Азыр ошондо кассаң деле бир 15 жыл өтүп атат да. Ошону кассаң деле азыр аны далилдеш аябай кыйын экен да. Юристтер да айтат да, эми кагаз турса колунда алган деп турса, печаттар турса, 15-16 печаттар турат да. Анан кантип аны биз доказать этеби деген жери бар. Мыйзамдык бир оңдоо сөөлөрдү киргизип туруп 15 жыл өткөндөн кол коюлса дагы сапатсыз бүткөн жумушка жооп берет балам-баландар деп тизмелерин жазса болобу? Тизмелерин менде бар. Ошо кайсы бир 44-47 фирманын аларга эми азыр жыл өтүп кеткенине жана эл кабыл алып койгонуна байланыштуу жоопко тарткан болбой атат деп атпайсызбы? Азыр таза сууну ушул жакшы иштерди баштап атканда баланча жыл өткөндөн кийин эме мисалы эл макул болуп кол коюп алган күндө дагы сапатында техникалык жанагындай жетишсиздиктер байкалса жооп берет деп бир мыйзамга бир ошондой бир шарттарды кабыл алса болобу? Конечно, болот, андайлардан болот. Эми биз эгерде мындай карап көрсөңүз, жаман сапаты жок курса, ансыз деле азыр бүгүнкү күндө жанагы сурак давностьтен алып салбадыбы? Ансыз деле жооп берет да. Билем күлгөндөн чыгып аткан сөз туура түшүнөт болушубуз керек. Качанга чейин ошо турмоону басып, ташка чалып басып жүрөбүз. Запкысы эл тартат деген нерсе да. Жанагындай бир султондорго жамынып, миллиондорду алып, ак сарайларды салып, өздөрүнүн өмүрүнүн аягына 3 тукумуна чейин бекитип алып жыргап жүрүшпөй, алар жооп бериш керек го деген ар бир эле кыргыздын мыйзам суроосу болсо керек. Урматтуу Аскар Сулайманович, бүгүн келип элди бир жакшы өзүңүздөрдө башталып аткан жакшы иштер эмнени күтүп атканы жөнүндө айтып берип абдан кубандырдыңыз. Ишенимдүү жоопторду айтып элдин көңүлүн бир топ жубаттыңыз, көңүлүн төтөп кылып койдуңуз. Ушул башталып аткан жакшы иштердин жана президент ойлогондой багытта, ошол деңгээлде, ошол сапатта, ошол бийиктикте, анан ошондой кызматы менен бүтсө экен деген ниет менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Биз учур маселеси менен ушундай бир маектер менен жуманын 2-чи, 3-чү, 5-чи күндөрүндө Бишкек студиясынан 1-чи күндөрүндө ушул маалда Ош студиясынан эфирге байма-бай чыгып турабыз. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга бак-кубатчылык тилейбиз.